Урматтуу туугандар, ошол кече сүйлөшүүлөр бүттү деген маселеден кийин, протоколдорго кол коюлду дегенден кийин чыккан маалыматтарга мен өзүм комментарийимди берип кетейин дедим. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө чейин биз эч кандай кыргыз тараптан маалымат ала алган жокпуз. Кандай протоколдорго кол коюлду, кандай шарттар менен кол коюлду. Бирок ушул нерсенин бардыгын бүгүнкү күндө Тажикстан тарап толук бойдон берип атат. Тажикстан вице-премьери ошол кол коюлган протоколдун кандай негизде кол коюлганын, эмне шарттар менен кол коюлганын толук интервью берип айтты. Биздикилер айта элек. Тажикстандын азаттык болсо керек, мен түшүнүмчө. Азади сайтында ушул маселе боюнча толук бойдон түшүндүрмөлөр берилди. А биздин коомчулукка бүгүнкү күндө эч кандай андай маалымат жете элек. Бирок ошол тажик тараптан берилген маалыматтарга таянып туруп, мен айтып кетишим керек, биздин жүргүзгөн сүйлөшүүлөр өтө туура эмес болгон. Кабыл алынган чечим, эгерде ошондой болсо, туура эмес кабыл алынган. Мунун себептерин мен түшүндүрүп кетемин. Биринчиден мен ойлоймун, кыргыз өкмөтү тез аранын ичинде ошол кол коюлган протоколду коомчулукка бериш керек. Биз коомчулук билишибиз керек. Кандай маалда кол коюлду, кандай шарттар менен кол коюлду. Биздин тарапка эмнелер чечилди, чечилбеди, биз билишибиз керек. Так. Себеби дегенде ушуга чейин дагы бир нече протоколдор болгонун билесиздер. Аны дагы ушу элдер билген эмес, коомчулук билген эмес. Мына азыр көптөгөн протоколдор чыгып атат. Ошондон биз билип туруп, эгерде бул кечеки тажик-кыргыз чек арасында болгон окуяга коюлган протоколдор келишим эмес, протоколдор бизге биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргобой турган болсо, ошол жерде жашаган элдин кызыкчылыгын коргобой турган болсо, биз анан толук артка кайтышыбыз керек. Себеби дегенде муну ачык айтпаса, бул нерсе бир нече жылдардан кийин кайрадан чыгып калып атат. Ушунун негизинде көптөгөн жерлерибизди алдырып коюп атабыз.